Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу мекендештер, кадырлуу мусулман бир туугандар, баарыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мээрими ырайымы жана берекеси болсун. Жараткан Алла Таала туткан орозолорубузду, кылган кайрымдуулуктарыбызды, ихсандарыбыздын бардыгын кабыл кылып, күнөөлөрүбүздү кечирип, даражаларыбызды бийик көтөрүп, түбөлүктүү ахиретте Аллахым өзүнүн бейишинен орун берсин. Урматтуу мекендештер, мынакей Баткен окуясында өткөндө биз кайрылдык эле, кайрылуубузду ушу четке какпай, туура түшүнүп, биринчиден Алла Тааланын мойнубузга койгон фарызын, зекеттерди, андан кийин фитр садакаларды, садакалар, жардамдар кылып, алхамдулилля, ушул Баткен областындагы ушул кайга баткандарга, үйү күйүп кеткендерге, өзгөчө үйсүз калгандарга атай ушу жардам көрсөтүштү. Ушуга ыраазычылык бергенче бир отчет берип койсок деп туура көрдүк да. Ушул Кудайга шүгүр, мынакей Америкадан дагы, Россиянын бурч-бурчтарынан, ошондой эле Казакстандан, мына Корея, Кыргызстандын өзүнүн ичинен ушундай кылып алхамдулилля кайдыгер эмес, колу ачык, ахиретин ойлогон, бейишин ойлогон жоомарт мусулман бир туугандарыбыз, эжелерибиз, карындаштарыбыз, агаларыбыз, инилерибиз бар экен. Кудайга шүгүр, алхамдулилля, мына бүгүнкү күн атай ушуга келип, банктардан алып, колу менен бергендердин баардыгын ушу отчеттордун эме кылып, болжолду 3 миллион сом топтолду. Бул алхамдулилля өтө чоң нерсе. Кудайга шүгүр, иншалла, Алла Таала ушу ким кандай ниет менен зекетинби, фитр садакасынбы, садакабы, жөн эле жардамбы, ушун бергендин баардыгын Алла Таалам ниетиңиздерди билет. Ошого жараша Алла Таалам сөзсүз соопторду берет, күнөөлөрдү кечирет, даражаларды Алла Таалам бийик кылат. Эми бул жерде айтып кете турган нерсе, мынакей Оптима банктан, М-банк, Россия жана башка котордуңуздар, утурумдукта кенен чечмелөө себептегенде 20 сомдон 10 сомдогундан салгандар болду, 100 сомдон салгандар болду, $1000 100 000 дегендерден сомдон салгандар болду, рубль менен. Ошолордун баардыгын карап туруп, Кудай кааласа сиздер Instagram Stories деп коет экен. Ошол жерден иншалла ким канча которду баардыгын тизмесин чыгарып турабыз, ошол жерден карап турасыздар. А кимдики чыкпай калса, Кудай кааласа айтасыздар. Эми алдыңкы иш мындай. Буюрса, мына эртең бүрсү күнү биз атайы бул жактан балдарды жиберебиз. Ошол Баткен областында үйү күйгөндөргө алар барып иншалла карап туруп, эми демөөрчүлөр, бизнесмендер, мамлекет өзү карап атат. Ошого биз мына аманатыңыздарды ошол өз ордуна, колуна эң керектүү, лайыктуу нерсеге сарптаганга сиздер менен дагы иншалла кеңешип иш кылабыз. Кеңешиңиздерди дагы күтөбүз, Кудай кааласа. Буюрса иншалла ал эми кийинки кадамдарды буюрса сиздерге иншалла кийин айтып турабыз. Эми дуа кылайлы. Алла Таалам иншалла баарыңыздарга ийгилик бакытты берсин. Мына ушул акчаңыздардын баардыгы келди, баардыгы турат. Эми иншалла экинчи чоң иш калды. Кандай? Максаттуу, баягындай орунду өз ошол ээсине иншалла берип берсек, Кудай кааласа бизге дагы сооп болот, сиздерге дагы сооп болот. Аманатыңыздарды Алла Таалам иншалла кабыл кылсын. Амин. Алхамдулилlah ва салату вассаламу аля расулилlah. Раббана тaqabbal minna innaka антас самиун алим ва туб алейна иннака антат таввабур рахим. Жараткан Алла, мына ушу мекендештерибиз Америкадан, Россиядан, Корея, Казакстан, Кыргызстандан, да дүйнөнүн бурчтарынан жараткан Алла, мынакей Италиядан дагы ушундай ага энилерибиз, эже карындаштарыбыз ушу элибизге жардам деп, Алла Таала өзүңдүн өкүмүңдү, фарызыңды, фитр садака, мына ушул кайрымдуулуктарды кылды. Я Роббул Аламин, өзүң жардам бергин. Булардын ушу кайрымдуулуктардын баардыгын өзүң кабыл кылып, я Алла алтын баштарын аман кылгын. Эки дүйнөдө жүздөрүн жарык кылып, жүздөрүн эч качан жер каратпагын. Я Алла, бу дүйнөдө дагы бактылуу жашоо, түбөлүктүү ахиретте өзүң ыраазычылыгыңды бейишиңди насип кылгын. Жараткан Алла, ушу элибизге тынчтык, амандык, ортобузга биримдүүлүк, достук берип, мына Баткен областында жабыркагандардын я Алла жүрөктөрүн бейпил менен толтургун. Үйлөрүн тез арада я Алла өзүң бүтүрүп, жараткан Алла аларды бир курсанчылыкта ушундай жашоо өзүң насип кылгын, я Роббул Аламин. Элибиздин ортобузда дайыма жакшылыктар болсун. Алла Таалам жүздөрүбүздү жарык кылып бактылуу кылсын. Роббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва кина адабан нар. Амин. Бирахматика я архамар рахимин.